Бүгін 10 ноябрь күнгө карай жума, демек биз жума күндөрү дайыма ден соолукка кам көрүп келебиз. Бул жагынан бизге машыктыруучубуз жардам берет. Чолпон айымды чакырганбыз, Йоп машыктыруучубуз. Саламатсызбы? Намаскар, Кутманды таңыз менен. Манайыңыз жакшыбы? Манайым 5. Ооба, эшикте жан болсо дагы. Ой, 5. Жүрөктө күндө. Баары жакшы. Эң сонун. Кудайга шүгүр. Бүгүн демек биз бүгүн отуруп мынакей даярданып алыптырсыз. Даярданып жерибизде эле кылабыз. Ооба, кеңседеги йоганы эстейбиз. Бир жакшы дос балам айткандай, кечке эле жатып, туруп көрсөтө бересиң, диванга отуруп, отургучтарга отурган бир нерселер барбы дейт. Ошо бүгүн кеңседеги йоганы эстеп, жакшынакай чокудан буттун учуна чейин нерселерди жасайбыз. Анда кетик. Биринчи моюндан баштайбыз. Моюн омурткаларын алды. Артта көздөй. Дем алып. Демек бул иштеп аткан учурда эле бир Компьютерди өчүрүп, кичине салып, көздү жумуп, кулагыбызды ийнибизге коюп, акырындан саат сыяктуу тик-так. Тик-так. Акырындан өрдөк сыяктуу моюндарыбызды чыдытабыз. Нияз бир эфирден айтты эле, ушу моюнунга, колдорго жакшынакай бир нерселер көрсөтүп бергиле деп. Ооба. Кеттик, эми тегеректейбиз. Моюндар ооруп атат, сиз дегенде көп кылбайбыз да. Башка тарапта көздөй акырындан. Моюн булчуңдары иштебей туруп калганда ошон үчүн. Көп убакыт кылбай калганда ооруп баштайт. Эми акырындан колдорубузга тирелбей, дем алып кулактарга жетип таштап, дем алып таштайбыз. Биздин учубуз тирелет асманга. Алды көздөй. Бирөө алдыга, бирөө артка. Бирөө кара жорго эмес. Кеттик, башка тарапта көздөй. Көкүрөктүн ортосун чытабыз. Кеттик, эми колдорубуз. Пропеллер. Кошунан акырын. Мурдунарын бир коюп, башка тарапта көздөй. Ооба, сага боло берет. Кеттик. Дем алып. Эми Брюс Линин бир сонун кыймылы бар. Бизде тарыныч калбаш үчүн, тарыныч, бир негативдүү эмоцияларынан баарынан азыр биз кутказабыз. Ал үчүн колдорубузду көкүрөккө коюп, дем алып туруп, кескен түрдө дем чыгарабыз. Жүрөктөгү таарынычтын баарын чыгарабыз. Ооба. Кеттик. Мурду менен дем алыш керек. Мурдубуз менен дем алабыз. Бүт учурда Кулак менен дем алсаң да болот. кеттик. Жок, сен носуң менен дем алып атпайсыңбы? Силкип койдук, Болду, колдорубузду тарыныштарым часылды. силкийбиз да. Йогада көпчүлүк машыгуунун баары биздин аң сезим менен иштечү нерселер. Элестетүү түрүндө элестетебиз, колдун учтарынан, тамчы түрүндө силердин тарыныч, жаман эмоцияларыңардын баары агып түшүп, Силкип атабыз, э? силкип атасыңар. Кет, жаман таарыныч, жаман ойлор, бирөөгө болгон капачылык бар кеткеле. Эми колдорубуз эс алып калды. Эми манас чыгөнүгүн жасайбыз. Бул бүт омурткаларга пайдалуу нерсе. Эки отургучту коебуз да, кылабыз. Дем алып, көкүрөк менен тизлерге тийип, кайта. Ушуну иш убагында бир маал деле кылсаң кандай пайда? Бир 10 эле мүнөт жасасаң кадимкидей результатын, жыйынтыгын көрөсүң. Өзгөчө компьютерди кечке тиктеп тургандан көрөк, отуруп же иштеп, же ойноп, жумуш убагында. Кеттик, эми колдорубузду кайчылаштырып туруп, кошунабызды чукулайбыз. Чукулаба. Башка тарапты көздөй, жакшылап чөйлөп. Колдорубузду тирештирип, асманга чөйлөбүз да, бул биздин тура басуунун эрежеси. Ушундай амалда кеттик, дем алып, эми акырындан чыканак менен жерге тийебиз да, асманды карайбыз. Биз асманга карап, жылдыздарды санап. Кайта борборду көздөй, башка тарапта көздөй. Акырындан чыканак менен экинчи отургучка тирелдик да, асманга карап койдук. Ай, сланан. Андан кийин баш бармактарыбызды тирештирип, дем алып, ылдый көздөй. Дем алып, түп-түз
Бул да ичебиз. Сиздер дагы урматтуу теле көрүүчүлөр, жөн гана бизди көрүп отурбастан сөзсүз түрдө кайталасаңыздар болот. Манасчынабыз. Талашандай арманас. Ошондо чолпон эже келип Йогасын менен да торт алып келиптир. Биринчи торт алып келип туруп, андан кийин аны машыктырып сатат. Чолпон айым бүгүн бизге таттууларды алып келди. Торт алып келгениңиз үчүн рахмат, аябай даамдуу экен. Рахмат. Муш сонун таттуу. Мен кеч угуп калбадым, журналисттер күнү болгонун. Ошо атайын силерге жасап. Жалпы жааматыбызды куттуктап, Ооба, кече 1:30 чейин жасап. Түнкү 1:30 чейинби? Ооба. Ой, мынасы. Өзүм бир аз кызап турган ошону. Аябай сонун болуптур, рахмат сизге. Эми бутубузга чоёбуз. Чоюп туруп 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 силкип койдук. Силкийстан эмне кылчу? Яз. Бала Курсагыбызга, О, бала терметтүү, татты азамат. мурдубузга алып келбейт белек. Мурдубузга анан алып келем. Мен Мынтип силкип коебуз бир аз. Анан көтөрөбүз да бутубузду тегеретебиз. Мурунга, чекеге. Андан кийин анан кылабыз. Биякта ыңгайсыраак болуп атат да. Анан кеңседе мурдуга чекеге тийгизип атасың да кирип калса бирөө эсиптешиңер. Туура эмес ойлоп калат, э? Бул жайында эле акыл эсе да. Кеттик, силкип койдук бутту. Эми акырында актуалдуу нерсе симхасаны жасап коелу. Бул деген арстандын күркүрөшү. Нияздын сүйүктүү көнүгүүсү. Бүгүнкү күндө аба ырайы дароо кескин өзгөргөндүктөн көп адамдардын тамагы ооруп калат. Ушул көнүгүүлөрдү жасасаңыздар, тамагыңыздар кадимкидей тазаланат, жумшарат. Андыктан бардык тамак ооруп аткандарга жана тамагы ооруйун деп аткандарга бул көнүгүүнү жасоону биз сунуштайбыз. Андыктан өзгөчө кичинекей балдар катырагын чыгара албаганда дагы жакшы. Көмөк берет, арстан ойнойбуз дейбиз. Андан сырткары бул дагы биздин тарыныч жана жаман калып калган эмоцияларды. Кичинекей балдар ыйлаганда кайсы жер менен ыйлайт? Көкүрөгү менен деп ыйлашат го. Ошонун баары Чыгарат сыртка. Чоң биз адамдар тарына беребиз да топтой беребиз. Анан оорулар пайда болот. Анын кереги жок. Кеттик. Уялбайм. Мен күлбөйм деп убада берем. Жакшылап бер убаданы. Эгерде күлүйсүң, ошо жерден я сен чымчыйып аткан. жок, чымчып айламайм. Эртең торт жасап келсин. Кеттик. Мына бизде ушундай мелдешүү да болуп турат кейде достор. Келиңиз. 5 ирет. Соңкусу кылып, панча, мудра. Панча бул деген ракушка, соңкусу. Баш бармагыбызды чоюп, 4 колубуз менен, 4 манжабыз менен кысабыз. Калган колдорубузду алып келебиз да, бул Бармакты кармайбыз. Бармактарды мынтип кармап, колдоруңузга коесуңар. Бул тамакты жумшарткандан кийин өз калыбына келтире баштайт. Өзгөчө спикерлерге, журналисттерге да жарашыктуу нерсе. Анткени Керде мисалы үнүңөр бүтүп калышы мүмкүн. Ошо ушундай сыйкырдуу көнүгүү. Чөйлө туруп, көздү жумабыз. Көздү жумасыңар. Баш бармакты кысасыңар. Бияктар тирелет. Бул раковинаны окшош эгерде көрсөңөр. Тамак нервин калыбына келтире баштайт. Жакшы маанай жөнүндө ойлой баштайбыз. Бүгүнкү жеңиштер, бүгүнкү жакшы маанай жөнүндө позитивдүү ойлонобуз. Акырындан колдорубузду жандырабыз да. Намаскар. Рахмат. Аябай сонун нерсе алып алдык. Сизге чоң рахмат. Чейин. Көрүшкөнчө.